Бүгін Бишкекте медицина тармағындағы Борбор Азиядағы 5 iri көргөзмөнүн бири болгон Медэкспо 2024 Кыргызстан старт алды. Саламаттыкты сактоонун 18-эл аралык адистештирилген көргөзмөсүндө медицина тармағындағы лидерлердин жолугушуусу, тажрыйба алмашуусу жана ошондой эле заманбап технологиялардын көргөзмөсү болмокчу. Кыргызстандын саламаттыкты сактоо тармагындагы маанилүү болгон Медэкспо иш-чарасынын алкагында өткөн жылы Кыргызстанда ачылган кыргыз фармациясы менен чет элдик компаниялар ортосунда эки тараптуу келишимдер түзүлдү. Анын жыйынтыгында өлкөдөгү медициналык жабдуулар менен дары-дармектер бир кыйла арзан болоорун Алымкадыр Бейшеналиев баса белгилейт. Саламаттык сактоо жагында чоң ийгиликтер болот, себеби буга чейин бардык дары-дармектердин бардыгын, оборудованиялардын бардыгын фарм компаниялар алып келип аткан. Сапаты дагы, басы да абдан чоң болчу. Азыр биз болсо бүгүнкү ушундай уюштуруп аткан эксперт менен бардык компанияларды чакырдык. 10 өлкөдөн келди, 80 компания, 80 заводдун представителери 3 күн ичинде биздин кыргыз фармациянын жетекчилери менен, эксперттер менен жолугушуп, алар менен договорду, контракт түзүшөт. Кийинки ошол заводдон дары-дармектерди, медициналарды, оборудованияны непосредственно заводдон алып келет. Бул деген бул сапаттуу басы дагы арзан болот. Уюштуруучулардын айтымында саламаттыкты сактоонун 18-эл аралык адистештирилген көргөзмөсүнө мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүлдү. Иш-чаранын алкагында Кыргызстандын саламаттыкты сактоо тармагында сапаттуу иш алып баруу маселелерин талкуулоо үчүн дарыгерлер менен бизнес өкүлдөрүнө бириктирүү мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Медэкспо Кыргызстан бул Кыргызстанда эле эмес, Борбор Азиядагы эң маанилүү, эң чоң иш-чара. Биздин иш-чарабыз Медэкспо Кыргызстан ар бир жыл сайын Кыргыз Республикасынын өкмөтү, саламаттыкты сактоо министрлиги, Бишкек шаарынын мэриясы жана башка тийиштүү министерстволордун, ведомстволордун, ассоциациялардын колдоосу менен өткөрөбүз. Бул жылы биздин көргөзмөбүздө илимий иш-чара программабыз бар. Көргөзмөнүн жүрүшүндө катышуучу компаниялар инновациялык медициналык жабдуулардын кеңири спектрин, диагностика, хирургия жана реабилитация үчүн жабдууларды, ошондой эле медицинанын бардык багыттары үчүн башка өнүмдөрдү жана кызматтарды көрсөтүшөт. Жылына өтүүчү бул иш-чарага быйыл 10 өлкөдөн 80ден ашуун компаниялар катышып, анын ичинен ата мекендик компанияларда өздөрүнүн продукцияларын көргөзмөгө алып чыгышкан. Жыл сайын өткөн Медэкспо выставкасынын биз ар дайым катышуучусу болобуз. Жыл сайын жакшы наамдарды алабыз, баягы жакшы оборудованияларды алып келип көрсөтүп берген үчүн. Аппарат жагына алып карасак, бул наркозно-дыхательный аппарат Sirius Med деген Кытай заводунан чыгат. Быйыл X66 жаңы моделин алып келдик. Бул аппарат азыр дүйнө жүзүндө Дубайда гана январда көрсөтүлгөн, экинчи болуп мына бизде көрсөтүлүп атат. Буга чейин Кытайда 1 жылдан бери иштелип келген, эми сертификаттардын баары колго тийди, Кудай буйрса. Ошо жараштуу эми чет мамлекеттерге чыгарганга укуктары бар. Чоң адамдарды карай алат, кичинекей балдарды карай алат, жана жаңы төрөлгөн медициналык тилде неонатальный деп коет, жаңы төрөлгөн ымыркайларды да карай алат. Бул жерден мисалы үчүн басып тандаса болот. 19 дюймдук сенсорный экран менен жабдыкталган. Бул азыркы врачтарга абдан жакшы, ыңгайлуу сапат болуп саналат. Мисалы үчүн балдарды алсак, бастык уже өзүнүн настроить этилген бир параметрлери бар. Ошол менен иштей берет. Жана мынакей аты айтып тургандай наркозно-дыхательный деп атпайбы? Бул газдарды испарять этип, ошол менен обезболивать этип врачка иштегенге мүмкүнчүлүк түзүп берет пациентти камдап. Эске салсак, жыл сайын өтүүчү Медэкспо Кыргызстан 2024 18-эл аралык адистештирилген көргөзмөсү Борбор калаада 2 апрелден баштап 4 апрелге чейин өтөт. Байман Ахматов, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек.